Пришел приказ, и по приказу мы встаем. Взяв АКМ, садимся ночью в самолет. В тот ранний час, когда земля вокруг спала, в Афганистан приказом воля занесла. Афганистан, проклятый горный дикий край. Приказ простой: вставай, иди и умирай. Но как же так? Ведь на земле весна давно, а сердце режет, мечтая и горести полно. 15 февраль ооган ардагерлер үчүн оор күн. Бул күнү Афганистандын советтик аскерлери чыгарылган. Жүздөгөн тагдырларды талкалаган, миңдеген жаш жигиттерибиздин өмүрүн алып кеткен бул күндү дали кайгыруу менен эскеребиз. Советтик аскерлер 1979 жылы 25 декабрда киргизилип, 1989 жылдын 15 февралында чыгарылган. Ушул убакыт ичинде 620 миңдей советтик офицер жоокер кызмат этип, согушта 15 миңдей жоокер көз жумуп, анын 54 миңи жаракат алышкан. Кыргызстанда 7141 тургун согушка катышып, душмандын колунан 300дөн ашуун адам каза болсо, 1500 жоокер жарат алып, 4 жоокер дайынсыз жоголгон. Өлкөбүздөн 2 адам Советтер Союзунун баатыры деген наам алган. Алар Юрий Исламов жана Сергей Гущин. Күчтүү куралданган 140 миң сандагы советтик жоокерлер менен 30 миң сандагы ооган аскерлери топ аралаган мажахеттер менен эмнеге 10 жыл согушушкан. Тез аранын ичинде эле советтик армиянын самолет, вертолет, танкаларынын көрүстөнү кайдан пайда болгон. Кан ичип, согушта жүргөн ошол кездеги жоокерлердин оюнда бул өзү эмне деген согуш, эмне деген душман деген оор суроолор көп жаралчу дешет. Жаңы өкмөт түзүлдү деген менен жерин тепсеп кирип келген бөтөн жоокерлерге каршы бүт ооган эли согушуптур. Ал эми мажахеттерди болсо АКШ, Кытай сыяктуу ири мамлекеттер курал-жарактар менен камсыз кылып, согуш ыкмаларын пакистандык, англиялык машыктыруучулар үйрөтүп турушкан деген маалымат кийин гана чыгып олтурат. АКШ болсо мажахеттерди курал-жарактар менен камсыз кылууга эч каражатын аябай, согуштагы башкы атаандашы СССРге болгон каршылыгын ушундай жол менен ишке ашырып турган дешет. Учурда өлкөбүздө ооган согушунун 6 миңдей ардагери бар. Ооган согушунун ардагерлер мамлекеттик коомдук кыймылы бар. Кыргызстандын ар тарабындагы ардагерлерге камкордук кылып, баарын эске алып турушат. Жыл сайын ар кандай спорттук мелдештерди өткөрүшүп, мектептерде патриоттук, тарбиялык негиздеги иш-чараларды өткөрүп турушат. Өз милдеттерин абийирдүүлүк менен аткарган ардагерлерге таазим. События тех давних лет мы не забудем никогда. Сегодня вспомним всех, кто там остался навсегда. Афганистан горел в огне, он ранил души и сердца, и лишь в морозном феврале дождались все войны конца. Каргыш согуш канча адамды жалмады, каргайтаны өлгөндөрдүн жарылары, каргайтаны кара кийген энелер, кайра кыргын көрбөсүнчү балдары, баары алып келди жеңиш майрамын.